Нан деген байлык, нан деген улуктук да. Касиет улуктук нанды гана жакшы көрүп сыйлашат да. Мындай нанды өтө катуу кадырлайт. Бул нан жок адам жашай албайт чын эле. Башкага жашасаң дагы бул нан, суу жок жашай албайт. Нан менен суу бул адам баласы жашай турган мүрөк да. Мен канча соокулук суусун көрүп жүрөм, жыламыштын суусун көрүп жүрөм, тетиги ак суунун суусун көрдүм, эми укмуш суулардын таластын суусун көрдүм, анан ушул эменин суусун көрдүм, арчалынын жана ал арчанын суусун көрдүм, анан ушу ысык атанын суусу бул такыр бөлөк экен. Жана ысык атада курорт да бекеринен болгон эмес, Назгүл. Ошол жерде мурда моундай көлдөр болчу экен да. Ошо көлдөрдө жанагы ботолор, ошонун ичинде бир бото жүрчү экен. Балдар сууга түшкөндө көрчү экен да. Бир аял айтат, бутум аксап ооруп жүрчүмүн дейт, анан ошого түшүп жүрүп эле, ошо сууга түшүп жүрүп эле, кийин соп-соо болуп айыгып кеткен, айланайын. Бир больницада отуруп экөөбүз сүйлөшүп отурганда ошентип айткан. Анда ысык ата деген жер кандай жер экенин деле билген жокмун. Ысык атага өзүм негизи бир эле жолу бардым өмүрүмдө. Анан ушу балдарымды бир алып барайынчы деп эметтим, бирок ошол ишке ашкан жокту, кыла алган жокмун, алып бара алган жокмун балдарымды. Эми өзүм бир көргөн жерди көргөзөйүн дедим, чын эле укмуштуудай сонун жер экен ысык ата. Анан жанагы ысык суусу, жерден кайнап чыккан ысык суу, ошону менен жана үйлөрдү, этаж үйлөрдү жылытып турат экен. Анан этаж үйдүн ичинде аккан сууларды дагы ошондой жанагындай ыйык таза суулар экен да. Таза суулар, аябай эле сонун болгон. Анан мен ошого да аябай катуу тобо кылдым, чын эле канча жерге барып көрдүм, анан ысык атаны көргөндө аябай эме болдум да. Биздин мына Жыламыштын тоолорунун ичи да бир сонун сулуу жерлери бар. Мына Сокулуктун ичи деле ошондой сулуу жерлери бар эмелер. Анан канчалык мындай эме болсо дагы кайсы жерди кыдырба, ааламды 6 айлансаң, кыргыздын жериндей жерди таппайсың, чын эле. Аталар айткан туп-туура экен да. Ааламды 6 айлансаң, кыргыздын жериндей жерди таппайсың деп айтты эле да аталар мага. Кыргыздын жери өзүнчө бир мындай башка жерде өтөнчө. Жараткан Алла.